Алма буш оозума түш деген илгерки сөз ал болбогон сөз. Мен ага кошула албайм. Жалпы 12 гектар тиктим быйыл, дагы 1 гектар тиктим. Азыр бойка сортундагы алма калды ушул. Шуну 90дон 100төн сатып атабыз ушул алманы. Чорный алмаз деген алма. Бул өзүң таза кирешең. Былтыр өзүмдүкүнөн бир 90 тоннадай алдым да. Анан алмурттун баазы да жакшы. Польский гиляс да бул, полукарлик бул. Үйдө аласың, машинада аласың, Бишкектен квартирада аласың. Элге жардам берем, колуман келишинче. Бутоо боюнча да совет беребиз. Мен Көкаш атайынын тургуну болом, Султаналиев Данияр Рысколович. Алманы багып 97-жылдан баштагам. Аны ошодон бери эле ушу алма менен келатабыз. Жалпы 12 гектар тиктим быйыл, дагы 1 гектар тиктим. 1 гектар кошулду, ошо менен 12 гектар болду, Кудай буйруса. 12 миң, 13 миңдей көчөт бар бу жерде, алма көчөт. Бул акырын этап менен чоңоюп жетилип келатат, Кудай буйруса. Бизде бул Red Chip сортундагы алма, Крипсан сортундагы алма бар, Super Chip сортундагы алма бар, Golden Delicious, алмурттардан Талгарка, Лесная красавица, адан башка бизде эме да бар, Кокон гиляс бар. Кудай буйруса алып түшүн берип, былтырдан бери сатып атабыз гилясты да. Бул Red Chip сортундагы алма. Бул да өзүбүз кыйыштырып, өзүбүз өстүргөнбүз буну. Буга ошо 7-8 жыл болуп калды, Кудай буйруса. Биз мына бутон кезинде чачтык энди, дарыны азыр. Generate деген дары чачтык биз. Бишкекте теплицада иштеген балдар бар экен, ошо бизге совет берип, американский дары экен да. Түшүмдүүлүгүн 30-40%ке көбөйтөт деди. Кийин дагы түйүлгөндө дагы чачабыз да. Анан көрөбүз энди бутон кезинде чачтык, жалбырагы эме деп коет экен. Жанагы мышиный ухо деп коет экен. Ошондой болгон кезде чачыш керек экен да. Кичинекей болуп жанагы. Эменин чычкандын кулагындай болуп өзтөрү эмеси бар экен да ошондой. Анан буйруза витаминдерди чачабыз, азык бергенбиз түйүнө. Бутадык, краскаладык, ошол жанагы кезилген жерлердин баарын краска сыйпап чыгабыз. Основной берди Талгаркада көптөр бага албай эле кыйналышып берет. Ошо убагында дарылашпайт. Дарылар бар да. Башында жана Родер деген турецкий дары чачып жүрдүк. Андан кийин алюминий чыкты. Алюминий ошо составында оргошум бар экен. Ошо ору ушул бутактан башталат. Башталганда эле чачабыз катырып салат. Азыр энди гүл азыр бир 10% калганда чачабыз. Анткени азыр чаяндар чаңдаштырып атат да. Бактерияны ушу нектардын ичине таштап кетет. Бул түйүлөт да, анан карайып, бул түшүп баштайт. Анан кийин бул бутак өтүп баштайт. Оруч. Биз ошого алдын ала азыр ушу 10% гүл калганда чачып баштайбыз. Ар жакта бизде 80-90% гүл деле жетет өмөгөч. Ошо азыр уже бүгүн эртең чачып баштайбыз буга. Андан кийин жанагы дарыларды чачып баштайбыз этап менен. Анан алмурттун баазы да жакшы. Жүзүндө эле 70-80ден сатабыз ушул жерден. 100га чейин болуп калат. Анан алмуртту сүйүп, алмуртту баккандар да бар, гектарлап. Эң эле багбандар, эң эле күчтүү адамдар ошо бакай атады. Анткени ал жак көчөттү жакшы карашат, жакшы багышат, өтөсүнө чыгат. Бирин бири көрүп, атаандашып, жакшы кардыбей иштешет да ал жакта, ушундай. Башка областтарда биздин Таластын ичинде андай көрө элекмин бакай атадай. Көчөт сатам, ошо көчөт саткандан билем да, анткени бакай ата көп алат көчөт. Польский гиляс да бул, полукарлик бул. Бул жерде бир 150 түптөй бар. Азыр мына 7-8 жылдык. Эми былтыр алып саттык мөмөзүн 300-350 сомдон килограмм ушул жерден эле алып кетип атты келип элечи. Анан Кудайга шүгүр экен. Мен ушу Талас өрөөнүн ушу гилясты таратайын деп атырмын да, Кудай буйруса. Анткени BCL2 деген Россиядан тамыр алдырып, азыркы кезде ошо кыйыштырып, ошону дайындап атабыз. Быйыл күздө дайын болот, Кудай буйруса. Жазгыга. Бирок биз Талас өрөөнүн гиляска азыр кызыктырып эмете албайбыз, бирок убакыт керек да бизге. Азыр ошол гилястын өзүн өстүрүп, таама өстүрүп ошону сатыш керек. Анан кийин монтуп мөмөзүн алып, көрсөтүп туруп, анан кийин барып буну элге таратышыбыз керек да. Анан эл түшүнүп, билип калганда анан алып баштайт көчөттүчү. Бул өтө кирешелүү да, өтө кирешелүү. Алмага караганда бул мен калп айтпасам бир 5-6 эсе кирешелүү го дейм. 1 гектар гилястан бир $100 000 чейин алат экен. Таластан болот.
гарантия берем да. Таза гиляс тигиш керек. Анткени бизде Кытай алып атпайбы азыр. Договор кылчу. Экологически таза Кыргызстандан. Былтыр алдым менен бияктан келип алып кетишип атты балдар. Быйыл да Кудайга шүгүр аябай жакшы гүлдөдү. Мына дагы гүлүн күйүп жиберди. Могу жакчы. Biraz кечирээк келип калдыңар да. Чорный алмаз деген алма. Бул жаңы Кыргызстанга жаңы келди негизичи, ачыгын айтканда. Энди ушуну Кудай буйрса ушуну тигип өстүрүп, көбөйтүп, мына өсүп баштады. Таласта жок, Кыргызстанда жок бул. Өзбекстанда бар biraz. Казакстанда да жок да. Түү Япониядан чыккан көчөт экен. Историясы бар да энди айтсаң сөзү көп. Япониядан чыккан көчөт. Алмаз аябай мындай товарный вид жакшы. Биздин ред чипке да, супер чипке да жетпейт деп ойлойм аларды да. Кара кочкулундай фиолетовый узун өзүнө формасында. Анан рынокто жакшы болот деп ойлоп атабыз да. Кудай буйрса могу жер бир 2 жыл, 3 жылда мөмөгө кирип баштаса, ушуну кыйыштырып баштайбыз, ушу Талас областына. Көбөйтөбүз ушуну Кудай буйрса. Көбөйтүп, Талас областына көбөйтүп, ушуну сакталышы да Кудай буйрса жакшы болуп чыгып берсе экен деп Кудайдан тилеп атабыз энди. Кудай буйрса. Анан Казакстанга, Өзбекстанга чыгарсак да уялбайбыз да, сатсак да. Бизде мына жер деген кенен, канча деген жерлер иштелбей атат. Жерди иштеп мээнет кылсаң, мээнет кайтат да. Анан жооңой оокатты иштейбиз да, каерде болсочу. Алып сата коймой, же болбосо дагы бирдеме кыла коймой, азыркы жаштар деле ошондой болуп калбаду. Телефондо отуруп алып, бирдемелерди эметип, Кытайдан бирдемелерди алып. Мейли кыла берсин, бирок жер менен иштеп, мээнет кылып, аракет кылса, буттан турбаганда как барат. Буну караш керек, мээнет кылыш керек буну. Алмуртту келип эле алып кетип атпайбы, 80-90 алып кетип атпайбы. Гектарына алмурт деген 70 тонна берет. Эгер ошо 1 гектар алмуртту жашнакай кылып багып, убагында дарылап, пикке жеткизип алса, мен 50 тонна алмазын 50 сомдон эле сатсын, 2,5 миллион сом акча болот кой. Аны Россияга барып таба албайсың да. Америкага деле барып таба албайсың аны. Ачыгын айткандачы. Эми возможно тапсаң табасың, бирок кыйынчылык менен. Бу жерде өзүң жериңде иштеп, өзүң үйүңдө семьяң менен, кечинде үй бүлөң менен, эртеси чыгып иште, убакты сааты менен карабасак болбойт да. Мен мисалы башка жака чыкканга да убактым жок. Ушуну убакты сааты менен карап, жастай дарылап, күчтөй дарылап, гүлүнө чейин санап турабыз да, кыскасын айтканда. Болжолу жылына кошулуп атат. 20-30 тоннадан кошуп атат да жылда. Баягы агрономдордун айтуусу боюнча, Турарбекти да жакшы билесиң, жакшы мыкты агрономго, ал деле ушул пикке жеткенде 500 тоннага чейин берет деп атат да ушу. Энди азыркы тапта энди 100 ар жак бер жагы болуп атат да энди. Эми бул билинбей эле көбөйүп кетет, билинбей эле. Биз айта албайбыз. Баары Кудайдын колунда да. Бүгүн мынча тонна алабыз десек, 80 тонна алабыз десек, Кудай берип койсо 150 тонна алып коесуң. Масса көп да бу жерде, өсүп атат, чоңоюп атат. Анан баягы алма буш оозума түш деген илгерки сөз, ал болбогон сөз, мен ага кошула албайм. Бул түбүнөн кара, багып чоңойт, өстүр, жашнакай кылып, үзүп, холодильникке сактап, аны жашнакай кылып сатыш керек. Биз энди негизи майдын аягына чейин деле сактай беребиз алманычы. Майдын аягына чейин деле, анан бунусунда biraz алма азыраак калдык азыр. Көбүмүздө. Энди алуучу көп, анан баасы да жакшы болуп атпайбы быйыл, жылдагыданчы. Жылдагыдан баасы да жакшы болуп атат. Азыр бойка сортундагы алма калды ушул. Ушуну 90дон 100төн сатып атабыз ушул алманы. Сакталышы жакшы, майдын аягына чейин турат. Карайып, сарайып кетмеи жок. Өзү товарный види жакшы. Сары кызыл бир жак бети. Сакталышы да жакшы болот. Мына биздин өсүштүн Крипсан эле сорт бул. Биздин өсүштүн эле Крипсан сорту да. Негизи ушул азыр ушул Крипсан сорттор 100 сомдон кетпеди быйыл. Жакшы кетти да ушул Крипсан сорттор. 100төн бери эле турат, ушу сакталып. Холодильник өзү температура, влагасы туура келсе, алма тура берет. Майдын аягына июнга чейин, даже күзгө чейин тура берет. Кирешелүү да. Буну мисалы күзүндө 50-60 сомдон мактанган алманы алсаң, азыр 100 сомдон сатып атпайсың. Былтыр өзүмдүкүнөн бир 90 тоннадай алдым да. Бул чоң холодильникке өзүмдүкүн, полный өзүмдүкүн киргиздим. Ар жакта 50-60 тонналык холодильник бар, акы элдикин киргиздим да, элден алып киргиздим. Алкан проблема жок. Ал алманыкы негизи баягы постоянно желчү нерсе да бул.
будан утулбайсың. Муну багып өстүрсөң деле 50 сомдон сатсаң деле 30-40 сомдон сатсаң деле утулбайсың. Анткени өзүң өстүрүп, өзүң багып отурганда бул алманычы. Бул өзүң таза кирешең. Бир үй бөлөнүн чоң кирешеси болот. Үйдө аласың, машинада аласың, Бишкектен квартирада аласың. Ошондой кирешелерди алып келет да бул бак өзү. Негизи элде болсо бизде болот да. Элде болбосо какта болот бизде. Менин оюм ошондой да. Бирок биз бири-бирибизге жардам беришибиз керек да. Эч нерсе аябашыбыз керек, айтышыбыз керек. Болгон нерсени төкпөй чачпай айтып беришибиз керек да. Кылып аткан нерсебизди жашырбайчы. Ал жашырган болбойт. Келсин да дыйкандар. Биз да баягы жазында мастер-класс бутоо боюнча өтөбүз деп өтө албай калдык. Баягы күндүн аба ырайынын сууктугуна, жамгыр, жаан-чачын көп болуп ошондой болуп. Мына буюрса этап менен ушул азыр иштерди көрсөтүп, видеого жүктөп, дыйкандар менен акырын байланышты иштеп атабыз. Ошо алма көчөт группасын ачканбыз быйыл. Элге жардам берем, колуман келишинче. Бутоо боюнча да совет беребиз. Айтып атам, мына тиктиңби 5 гектар. Менин балдарым барат, көрсөтөт, ушул газын алат. Билбейсизби, эмки жыл дагы чакыр, эмки жыл дагы кесип берет. Балдарын кошпой, өзүң кошул. Үйрөнүп аласың, болду. Дальше өзүң алып кетесиң. Туурабы? Эч эмеси жок, кыйыны жок бутоо. Биз ошо үйрөтүүгө да, бутоого да, дарылоого да, алманын сортун да таап бергенге дайынбыз.